мага күйөөм үйрөткөн да. Мындай чыгасың дагы. Мындай дубал, могу жакты кармап, дубалды кармап мындай басасың. Анан могу жакта кухня бар, оң жагыңда деген да. Бул жакта мындай столду кармап, бул жакта мынакей чайың коюп ичесиң деп мындай үйрөткөн. Бул жакта казан, бул жакта мындай челек, мындай чакаларда суу турат. Бул жакта мындай идиш аяктар турат деген. Эмне керек болсо ушул жерден аласың. Керектүүлөрүң болсо мондай келип ала бересиң деп үйрөткөн. Биринчи мындай бул жерге көчүп келгенде 8 жыл болду. Турмуш курганыбызга 8 жыл болду. Ошо бул жерге көчүп келгенибизге да ошончо жыл болду да. 8 жыл болду. Биринчи келген жеримде мындай эки жака басуу мен үчүн кыйын болчу да. Кай жерден чыгып түшөм, кай жерден эмне болуп кетер экен эми деп чалынып чыгылам деген ой кетет да. Анан күйөөм эки жака бастырып, жетелеп жүрүп үйрөткөн. Бул жерде моундай турат, могу жерде мындай турат. Ал жөнүндө айтып берсем, мындайча айтканда кино кылып чыгара турган тагдыр болгон, чынын айтканда. Мен күйөөм менен 2008-жылы январь айында таанышкам. Туугандары каршы чыгып, анан алып бербейбиз дейт да баары. Мендей мындай көзү көрбөгөн, мындай колунан иш келбегенди ким эле макул десин. Анысына баарына түшүнөм. Буга дагы көзү көргөн аял алып берсем дейт да. Баардыгы каршы болуп, жок алып бербейбиз дегенде күйөөм үйгө келип алып, мени апаман сурап, поштага барып акчасын алып келебиз деп барып, мени алып качып, ошо ойдон алып келбей койгон да үйгө. Үйгө барайлы десем дагы көнбөй, бекитип жүрө бергенине байланыштуу. Анан 23-февралда акыры туугандары таап келип, бизди үйлөндүрүшкөн да. Ошондо турмуш кургам мен. Азыр мен жашап атам бул жерде. 8 жылдан бери ушу квартира жок. Отурам мына ушул жерде. Досторум келсе уялып карай бердим. Өзүм уялап. Анан бирөөзү жүрдө чай иче албайм көчөдөн. Анан уялат элем бул жерден. Акесин точно. Келсе берем. Анан жамча тааныш акелер келип калат, аларды ошол көчөдөн эле жүрүп элем. Жок койгула уялам мен. Келгенге вообще максат жок дейт элем. Төрөгөнүмдө өзү жакшынакай эле болуп төрөлгөн экен, апам айтышына караганда. Төрөгөнүмдө бир жап жакшынакай элең деген да. Мен 18 күндүгүмдө атам ичип келеткен да, мас болупчу. Уул керек эле, кызды төрөп бердиң сен деп. Ошонго байланыштуу экөө уруша кетип, апам ура кеткенде мен колунан түшүп кетип, ошо ойдон эле көзүм ушундай болуп калган да. Анан бул жарык дүйнөнүн кандай экенин да элестете албайм. Чынын айтканда, ошо азыр 32 жыл болду. Ошо жыты жакшынакай болот го Арифтен. Ушу балам бир көрсөм арманым жок эле. Анан булар кандай болду экен, кандай мындай көрүнүшү кандай болду экен деп ойлоп, анан өтө бирок оор да. Анан жытын жыттап эле, бирок кээде мындай жаралганыма дагы эме болуп кетем да. Токту чымчык бакта бир аз сайрачы, аянычтуу бул чымчыктын сайрашы. Бул тагдырда сенин жүзүң көрө албай, сайрап мага айтып берчи. Сулуу дейт го чыккан көйлү көктөм жаздын сулуу.
кээде оюм кетет экен да, булар баягынтип күйөөң жетелеп, анан балдарың жетелеп жүрсө, өзүмчө бассам да, өзүмчө жумуш кылсам, ушуларга да оорум тийбейт эле.